Жалал Абадта коронавирус илдетинин 3 толкунунун алдын алуу үчүн дары-дармектин 3 айлык запасы бар. Ошондой эле Жалал Абад облусунун 12 саламаттыкты сактоо мекемелеринде республиканын материалдык резерв фондунан дагы дары-дармектер келген. Жалал Абад облустук саламаттык сактоо мекемелеринин бүгүнкү күнгө атайын коргонуучу каражаттары 83 миллион 266 миң сомдук атайын коргонуучу каражаттары бар. Бул коронавирус инфекциясынан коргонуучу бул бет каптар, антисептиктер, защитный костюмдар, одноразовый, многоразовый деп ошолордун саны 83 миллион болот. Андан сырткары 52 миллион сомдук дары-дармектерибиз бар. Жалал Абад областы боюнча саламаттык сактоо бул бардыгы 1-2-3 айга жетет. Буюрса бардына даяр дары-дармектердин бардык кампаларында дары-дармектери бар. Биз анализ кылганда ошол 2 айга 3 айга жете турган дары-дармектер бар. Именно коронавирустук инфекция менен күрөшүү боюнча. Дары-дармекти жана медициналык буюмдарды Кыргызстандан экспорттоого 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салынды. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Дефицитке жол бербөө максатында дары-дармектин 80, медициналык буюмдардын 64 түрүн экспорттоого уруксаат жок. Аталган тыюу салуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн биринчи кезектеги бекитилген 100 күндүк чаралар планынын алкагында киргизилген. Анын максаты калктын өмүрүн жана ден соолугун коргоо, өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдын алдын алуу үчүн дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдардын жетишпестигине жол бербөө болуп саналат. Илдеттин болжолдонуп жаткан 3 толкунунда жеке лаборатория менен медициналык борборлордо ПЦР-тест, компьютерлик томография жана санариптүү эрграфия арзандайт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер Артем Новиковдун жетекчилиги астында өткөн республикалык штабтын жыйынында айтылды. Чет өлкөгө чыгуу үчүн ПЦР-тест, Баницкий жана гемотест лабораторияларына тапшырылат. Өлкө ичине Санапит көзөмөл борборундагы атайын лабораторияга анализ тапшырууга мүмкүн. Ал эми бизде жасалган анализдерди бул акысыз жасалат. Жана чегара эмесинен өтпөгөн үчүн. Жана ошол оорулардан, контакт болгондордон, күмөндөлгөндөрдөн биз анализдерди бекер жасалып берилет. Ал эми ошо сыртка чыккан жарандарыбыз жеке менчик лабораторияларда, ошо гемотест, Банецкий лабораторияларында мамлекеттик ушул Ош областынын Санапит көзөмөлдөө борборунда лабораторияда жасалат. Бул 1574 сом. Ал эми Бишкекте ошо биздин департамент Госсанэпиднадзордо жасалат. Анын да баасы 1574. Бул мамлекеттик эмелерде. Ал эми жеке менчик лабораторияларда ошо 1700-1800 сомдон жасалып атат анализдер. Республикалык штабта саламаттыкты сактоо министрлиги бир жуманын ичинде ооруканаларда коронавирус менен ооругандарды каттоонун бирдиктүү реестрин киргизүүгө милдеттендирилди. Ошондой эле министрлик грант жана техникалык жардам аркылуу медициналык жабдуу сатып алып бүтүшү керек. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.